2025-жылы хит болуп аткан жаңы манты казандар. Булар казандар менен экен. Муну казан кылып иштетип бересиңер дагы, мант пиширганда мантынын казаны кылып суу куюп, мантыны оромону пишире берет экенсиңер. Булардын баасы канча? 4000ден, 4000, чоңу 4,5 экен. Ушунун эле бир аз кичинеси бар экен. Алар 3400ден дейт. Андан кийинки булар бар экен 2000ден. Буларыңыз канча эле? Булар 3000ден. Бунусучу? Булар 4,5 экен. Андан чыккан мынакей скоротканын комплект түрлөрү бар экен. Мына эмеси үчтүгү же комплект? 1000 сомдон. Комплект 3300дөн экен. Бирөөсүн алсаңар 1100дөн экен. Мынакей бул жакта дагы казандын түрлөрү бар экен. Эгер сиздерге кайсы кызык болсо, комментарийге жазсаңар, кийинки видеодо ошол буюмдун, ошол казандын бааларını сурайбыз. Тартып киргиземин. Мындай идиштер бар экен, чайниктер бар экен, чопперлер. Мына чопперлердин түрлөрү бар. Тефалдар. Мындай мант казандар бар. Мына мурунку ушулар эле жакшыбы дейм да. Мына жаңы чыккандар жакшыбы экен. Мына канча? Булар 2400 экен. Бунусучу? Булар 2200 экен. Өзүм ушуга эле кызыгып алып жүрөм. Ушул жакшыбы депчи, ушундан алсамбы деп 2200 экен. Же мыналар жакшы деп ойлойсуңарбы? Мындан маркыл жакшылары, жакшы начарлары багында заңдап кетсе керек. Кайсыл манты казан жакшы деп ойлойсуңар? Ушуларбы же мына алюминийби? Комментарийге жаза кеткиле. Бул кайсыл жер десеңер, Омат базарында. Идиш ряд. Оматтагы экинчи ряд идиш катарда ошол жер. Келип алсаңар деле болот ушул жергечи. Ошо мант казан, казандын, скоротканын түрлөрү бар экен бул жерде. Ана мындай плиталар бар экен. Булар 1500ден деле окшойт. Мондай чоң кастрюльбы казандар да бар экен.